2015-yili jinoiy ish 3 barobarga ko'paydi. Bu haqda Bosh prokuratura xodimi Nurkamal Nabiyev bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, agarda 2014-yili qiynoqlar bo'yicha respublikada 12 jinoiy ish qo'zg'algan bo'lsa, 2015-yilning 11 oyida 33 jinoiy ish qo'zg'algan. 12 jinoiy ish sudga oshirilib, 19 jinoiy ish bo'yicha tergov amallari davom etmoqda. 2 jinoiy ish esa dalillar bilan isbotlangani sababli to'xtatilgan, dedi u. Shuningdek, Nabiyevning so'zlariga ko'ra, joriy yilda Bosh prokuraturaga 182 murojaat kelib tushgan. O'tgan yili qiynoqlar bo'yicha 220 nafar odam ariza bilan murojaat qilgan. So'nggi 5 yilda byudjetning daromad qismi 3 marta o'sdi. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Premyer ministri Temir Sariyev Jo'g'org'i Kengash yig'inida bildirganini hukumatning matbuot xizmati ma'lum qildi. 2010-yili byudjetning daromad qismi 33 milliard so'mni tashkil qilsa, 2015-yili bu ko'rsatkich 93 milliard so'mga yetgan. Byudjetning kamomadi 60 milliard so'm bo'lsa, kelasi yili bu ko'rsatkich 147 milliard so'mni tashkil qilib, byudjetning chiqasasi 2,5 martaga o'sganligini aytsa bo'ladi, dedi Sariyev. Uning ta'kidlashicha, Qirg'izistonda asosiy e'tibor ijtimoiy tarmoqqa qaratilmoqda. Joriy yilda 71 umumiy bilim berish mahkamasi foydalanishga topshirilgan. Bu vaqtgacha aytilib kelayotgan Qambarata 1 va yuqori Norin GESlarining qurilishi Rossiya bilan amalga oshirilmaydi. Bu haqda bugun davlat rahbari Almazbek Atambayev yil sarhisobini chiqargan matbuot yig'inida bildirdi. Atambayev yirik loyihalarni ma'qullanmay qolgani Rossiya iqtisodining hozirgi holati bilan tushuntirdi va boshqa investorlarni jalb qilish bilan amalga oshirishni ta'kidladi. Davlat rahbarining yil sarhisobi bo'yicha bergan ma'lumotida qanday masalalar muhokama qilinib, nimalar aytilgani haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Президенттин жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынына 130дан ашык журналист чакырылган. Анын 30га жакыны башка мамлекеттерден келишкен. Алгач өлкө башчысы өтүп бара жаткан жылдагы аткарылган иш мерчемдерге токтолду. Алмазбек Атамбаев өз сөзүндө быйылкы жыл өлкө үчүн жемиштүү жылдардан болгонун, аны Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчө болуп кошулгандыгы менен мисал келтирсе болот, деди. Ошону менен катар эле 2015-жылдын жеңил болбогонун да белгиледи. Соңку кезде доллардын кунунун сомго карата өсүп жатканы олуттуу маселе. Бирок муну менен улуттук валюта өз күчүн жоготту деп айтуу туура эмес, деди. Богаче, открыто скажем, намного развитее, чем намного сильнее. Көпчүлүк улуттук валюта өз күчүн жоготту деп айтып жатышат. Биздин Кыргызстанды байыраак жана күчтүүрөөк өлкө менен салыштырып көрүңүздөрчү. Теңге жана рубль көп пайызга күчүн жоготту. Бирок бул өлкөлөрдө эч ким улуттук валюта өзүнүн күчүн жоготту деп айткан жок. Анткени бул күчүн жоготуу эмес. Сом в начале года был 59. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Орусияга жасаган иш сапарынын алкагында энергетика тармагы боюнча 3 келишимге кол коюлганын билдирди. Бирок Орусия менен Камбарата 1 жана жогорку Нарын ГЭСтериндеги долбоорлордун ишке ашырылбай турганын мойнуна алды. Мамлекет башчы 2 миллиард доллардан ашуун каражат сарпталчу ири долбоорлордун колдоо таппай калганын Орусия экономикасынын азыркы абалы менен түшүндүрдү жана башка инвесторлорду тартуу менен ишке ашырарын белгиледи. Айтымында алар менен түзүлчү келишимди жүзөгө ашыруу үчүн бир нече жыл күтүү керек. Бирок ал долбоор энергетика тармагында маанилүү болгону үчүн тездетүү зарылчылыгы турат. Мы на эту тему в несколько раз в этом году встречались с руководителями России, встречались и с президентом России. Чынын айтайын, эгер күтө берсек бул долбоор бир нече жылдарга токтоп калчудай. Мен Россиянын президенти Путин менен да, энергетика министри менен да сүйлөштүм. Жазында ал бир жүйө айтты эле. Жайында башкача айтты. Азырандан башка сөздү сүйлөп атат. Ошон үчүн Путинге ачык айттым. Таарынбагыла, бирок биз башка өнөктөш издешибиз керек деп. Бул эми Россия деле жеңил милдеттенмелердин биринен кутулат эле. Бул ГЭСтерге инвестор табылат деп ойлойм. Видно, что Мындан сырткары Кумтордун Сентера Голдин компаниясы менен сүйлөшүү жараянынан чыкканы тууралуу маселе козголду. Журналисттерди Кумтордун мындан аркы тагдыры кызыктырды. Бирок мамлекет башчысы ал маселе тууралуу азырынча айтпай туруу оң, деди. Басма сөз жыйыны 2 саатка эсептелсе, мен карап отурдум, 3 саат болду. Ошол бул коомдогу бардык, биздин мамлекеттеги бардык маселелер камтылды. Ошол эле коопсуздук маселеси, кумтөр маселеси, социалдык, экономикалык маселе, эл аралык маселелер, Турция менен Россиянын мамилеси. Ушу Президент Алмазбек Атамбаев чек арадагы чыр чатактарды алдын алуу үчүн аракеттер жумшалып жатканына да токтолду.
Быйыл Кыргыз-Тажик чегарасында 12 гектардан жер участкаларын алмашуу тууралуу маселе көтөрүлүп, бирок коңшу өлкө менен бир чечим кабыл алына элек. Атамбаев ал маселе сөзсүз түрдө аягына чыгат деди. Тажикстандын президенти Имамали Шарипович Рахмон менен ушу маселе боюнча дагы бир жолу сүйлөштүм. Ушу колдон келишинче 2 жылдын ичинде бүтүрсөк болот деп ал кишиге дагы бир жолу өтүндүм. Кудай буйруса, бул албетте менин да көзөмөлүмдө бар. Мен дагы бир жолу өтүндүм Тажикстандын президенттен бул маселени мындай ал дагы өзү көз салып тездетерик деп сурандым. Кудай буйруса, мындай жолугушуулар мен ойлоп турам тездетилет, улантылат. Өлкө башчысынын журналисттер менен болгон жолугушуусунда казинолорду кайра иштетүү, Орусия менен Туркия мамилеси боюнча Атамбаевдин пикири, Кыргыз-Кытай темир жолу жана алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу сөз козголду. Президент өз сөзүндө 2017-жылы саясатка аралашпай, ардактуу эс алууга чыгарын белгиледи. Сөзүнүн жыйынтыгында кыргызстандыктарды алдыда келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, бакубат жашоо каалады. Назгүл Ахунова, Айбек Беделбеков, Ынтымак, Бишкек шаары. Mazkur bildiruvni hukumat rahbari Temir Sariyev 24-dekabrda Jog'org'i kengashda bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, hukumat bilan parlamentning qumtorning uzluksiz ishlashini ta'minlash bo'yicha qarori bor. Shu sababli suv kodeksiga o'zgartirish kiritilguncha qumtor faoliyatini vaqtincha uzaytirib turish qarori qabul qilinadi. Qumtor atrofidagi muzliklar holatini maxsus komissiya o'rganib chiqdi. Ularning xulosasi hukumatda muhokama qilinadi. Qumtor koni kelasi yilda byudjetga 5 milliard so'mdan ortiq daromad olib kelishi aytilgan. Suv kodeksiga o'zgartirish kiritish orqali kon qaziydigan joylarni muzliklar belgilaydi. Qirg'izistonda o'quvchilarning qishki ta'tili 25 kun davom etadi. Bu haqda Ma'ruf ministrligidan xabarlashdi. Maktab o'quvchilarining ta'tili 31 dekabrda boshlanib 24 yanvargacha davom etadi. Ma'ruf ministrligining bergan ma'lumotiga ko'ra, o'quv yilining uzoqligi ta'til kunlarini qo'shmaganda 1-sinflar uchun 33 o'quv haftasi, 2-4 sinflar uchun 34 haftani, 5-11 sinflar uchun imtihon vaqtlarini qo'shganda 34-36 haftani tashkil qiladi. Umumiy olganda ta'tillarning uzoqligi kuzgi ta'til 5 kun, qishki ta'til 25 kun, bahorgi ta'til 5 kun bo'ladi. Budapeshtda 17 yildan buyon uyushtirilib kelayotgan Yangi yil yarmarkasi hozirda Yevropadagi eng qiziqarli joyga aylangan. Unda qo'l mehnati bilan yasalgan turli buyumlardan tortib shirinliklargacha sotuvga qo'yilgan. Urfga aylangan tadbirga mahalliy yashovchilardan tashqari dunyoning turli joylaridan sayyohlar keladi. Yil yarmarkasi har yili noyabr oyining so'nggi kunlarida boshlanib, yanvarning 1-haftasining oxirigacha davom etadi. Budapeshtdagi Rojdestvo yarmarkasi eng qiziqarli maskanga aylandi. Bu yerda namoyish etilayotgan mahsulotlarning barchasi qo'lbola sifatli tovarlardir. An'anaga aylangan tadbir 17 yildan beri tashkil etilib kelinadi. Savdo-sotiq ishlari ham o'z o'rnida. Biz o'zgacha qo'lөнөрчүлүктөн жаралган продукцияларыбызды сатабыз. Ошондуктан венгриялык жана чет өлкөлүктөр мында көп келишет деп ойлойм. Баары жайында. Элге жасаган буюмдарыбыз жагып жатат. Буларды жубайым экөөбүз өзүбүз жасайбыз. Bu yerda o'nlab do'konlar o'rnatilgan. Mahsulotlar xilma-xilligi ko'zni quvontiradi. Vengriyalik hunarmandlar sopol, chinni, oyna va yog'ochdan yasalgan buyumlarni olib kelishgan. Bundan tashqari shirinlik ixlosmandlari uchun ham mahsulotlar topiladi. Men көргөн Рождестволук жарманкелерден бул эң жакшысы десем болот. Товарлардын баары жогорку сапатта. So'nggi vaqtlarda iqtisodiy inqiroz sababli vengriyalik xaridorlar soni ham ozaygan. Эч ким көп акча короткусу келбейт, бирок мында баасына карабай ала турган буюмдар бар экен. Shunga qaramasdan mahalliy yashovchilarning mahsulotlarga talabi ortdi. Венгриялыктар мурдага караганда көп келе баштады. Бул деген абдан жакшы көрүнүш. Rojdestvo yarmarkasi har yili noyabr oyidan boshlanib, yanvarning 1-yarmida yakunlanadi. Kunduzi savdo bo'lsa, kech kirgandan keyin yarmarkaga tashrif buyurganlar uchun o'yin-kulgular tashkil etiladi.